Бүгүн 14-сентябрда Бишкек шаарына караштуу 1-Май райондук соту 27 жаштагы Айзада Канатбекованы уурдоого айыпталган жарандарга өкүм чыгарды. Кылмышка 5 киши айыпталган. Алар Сыймык Молдосариев, Токон уулу Кубаныч, Рысбай уулу Ажыкабыл, Замирбек Раманкулов жана Орузбек Нурумбетов. Айыпталуучулар пандемияга байланыштуу сотко жеткирилген жок. Ошондуктан сот процесси онлайн режимде өттү. Сот бардык айыпталуучуларды күнөөлүү деп тапты. Соттун өкүмүнө ылайык Замирбек Раманкулов 6 жыл 6 айга кесилди. Токон уулу Кубаныч 6 жыл 6 айга, Рыспай уулу Ажыкабыл 7 жылга, Орузбек Нурумбетов 7 жылга, Сыймык Молдосариев 7 жылга эркинен ажыратылды. Ошондой эле сот айыпталуучуларды Айзаданын үй бүлөсүнө 100 000 сом материалдык зыян төлөп берүүгө милдеттендирди. Пригласили, как вы сами видите, совещаться с адвокатами, коллегами, с самой потерпевшей стороны, поскольку это уже будет вопрос касаться только возмещения материального и морального ущерба, морального вреда и материального. И поскольку суд уже вынес приговор и определил взыскать солидарно в порядке 100 000, согласны с этим или нет, мы сейчас будем это обсуждать. Куудул Тынар Курбаналиев парламенттик шайлоого катышууга ниеттенүүдө. Бул тууралуу ал социалдык тармагына жарыялады. Биринчиден, Куудул талапкерлердин дебаттарына катыша турганы тууралуу пост жазды. Кийинчерээк ал өзүн бир мандаттуу округда көрсөтүү ниети бар экенин тактады. Буга чейин белгилүү болгондой, ырчы Бек Борбиев дагы шайлоодо өзүн көрсөтмөкчү. Октябрда электроэнергияга болгон тарифтин жогорулашы күтүлүүдө. Бул тууралуу энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Тилек Айталиев бүгүн 14-сентябрда маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында бүгүнкү күндө энергетикалык ресурстар боюнча орто мөөнөттүү саясат боюнча документ президенттик администрацияда, ошондой эле өкмөттө иштелип жатат. Эгерде аларга октябрдын башында кол коюлса, октябрь айынын мыйзам долбоорлору жаңы ыкма менен эсептелет, деди министрдин орун басары. Нарын районунун Кеңеш айылында контейнерде окуган балдар үчүн жаңы мектеп салынган. 15-сентябрда жаңы мектептин имаратынын ачылышы болот. Бирок окуу жылы эртең башталганы турса да, куруу иштери аягына чыга элек. Орнотуу жана куруу иштери дагы деле жүргүзүлүшү керек. Тактап айтканда, алдыңкы киреберишти куруу, электроэнергиясын берүү жана башка керектүү детальдарды толуктоо. 10-сентябрда гана архитектура, курулуш, турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигине караштуу Нарын аймактык капиталдык курулуш башкармалыгы 3,5 миллион сомдон ашык курулуш монтаждоо иштерине тендер жарыялады. Жаңы тендердин себеби билим берүү мекемесинин курулушунун долбоордук сметалык документтеринде бул иштер эске алынбай калган. Энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Тилек Айтикеев уран менен торийди казууга уруксат берүүчү кодексте жана документтерди иштеп чыгуу бул өз убагындагы жана актуалдуу процесс экенин айтты. Эске салсак, уран кендерин иштетүүгө тыюу салынгандан 2 жыл өткөндөн кийин энергетика министрлиги мамлекеттик ишканалар муну менен алектенсе, кайра иштетүүгө уруксат берүүнү сунуштап жатат. Тилек Айтикеев белгилегендей, 2 жыл мурун кен иштетүүгө тыюу салуу негизинен коомчулуктун жана демонстранттардын кысымы астында кабыл алынган. Бул өкмөттүн чечими болчу, эми баары башкача болот. Бул маселени жөн гана инвестор эмес, мамлекет карайт, деди министрдин орун басары. Өндүрүштүн коопсуздугу жана башка милдеттемелердин сакталышы тууралуу суроого министрдин орун басары азыр бул экинчи окуя. Бирок алар дагы эле ошону менен алектенип жатышат, код даярдап жатышат деп жооп берди. Эми бул тармакта инвесторлор жок, деди чиновник.